Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын маалыматы боюнча бүгүнгө карата республика боюнча 2000 тоннадан ашык көмүр сатылгандыгы айтылды. Бул жылдагыга салыштырмалуу калк күз-кыш жылытуу мезгилине эрте кам көрүп аткандыгын билдирет. Негизи эле жалпы ушул кара оту менен калкты камсыз кылуу, социалдык мекемелерди камсыздоо баасы бүгүнкү күндө ушул көмүр кампаларында көмүр жеткирүү иштери кандай жүрүп атат, алдыда сөзөнүшкө программасынын кезектеги чыгарылышында кенен маалымат беребиз. Кызматта Каныкей Бозгонова, саламатсыздарбы? Ал эми биздин суроолорго болсо, Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын сатуу жана логистика бөлүмүнүн башчысы Эркин Акматов жооп бермекчи. Эркин мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Мына биз жогоруда айттык, 2000 тоннадан ашык бүгүнкү күнгө карата багы көмүр сатылган экен. Бул кампалар мына бир жуманын ары бери жагында эле ачылды, кампалар. Бул кандай жылдагыга салыштырмалуу көмүр жеткирүү иштери кандай болуп атат? Багы чындап эле калк күз-кыш жылытуу мезгилине мындай эрте кам көрө баштадыбы? Саламатсызбы. Кыргыз көмүр ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин токтомун 404 токтомун аткаруу максатында жана 2026-27 күз-кыш мезгилине калкты көмүр менен камсыз кылуу максатында жалпы республика боюнча 138 топ база азыркы учурда ачылган. Азыркы күндө сиз айткан суроо боюнча даярдык жылга караганда эрте болуп атат. Көмүр кампалар 10 күндөй болду ачылганына, көмүрлөр келип атат. Андан тышкары 2000 тонна бул мындай айтканда азыркы көрсөткүч боюнча жакшы. Биз Кыргыз көмүр ачык акционердик коому элдерди маалымат жеткирүү максатында телефон уюлдарга SMS аркылуу Билайн, Ошка жана башкалар менен маалымат жиберип, көмүрдү эртерээк алып алыңыздар деп SMS-тер жиберип атабыз. Ошол жыйынтык берип атат. Азыркы күндө элдер келип алып атышат. Биз келген кардарларга баягы маалымат иретинде сурайбыз. Каяктан угуп келдиңиздер, эмне болуп мындай маалымат уже көмүр келип атканын билдиңиздер десек, ошону айтып атышат да. Андан тышкары баягы элге, калкка жеңил болсун деп топ базалардын адрестерин атайын 2GIS приложениясына киргизип, Кыргыз көмүр деп мындай поиск кылганда, Кыргыз көмүр десе эле жакынкы топ базалар расстояниясы менен телефон номери менен чыгат. Бул аябай ыңгайлуу. Элдер келип алып атышат. Анан баасы дагы болсо коюлган антимонопольный служба менен. Даярдык жакшы. Келдер алып. Ошо баасы боюнча дароо эле суроо бере кетейин. Айтып калдыңыз, кандай баада коюлуп атат? Бул баасында эми сөзсүз түрдө баягы жеткирүүгө байланыштуу аймактарда башкача баалар коюлса керек. Же республика боюнча бардыгына эле бирдей шарттар түзүлүп атабы? Мамлекеттик көзөмөл бар да сөзсүз түрдө баага? Сөзсүз түрдө мамлекеттик көзөмөл бар. Баа коюлганда бул атайын орган аркылуу коюлат. Бул антимонопольный орган менен. Ал жерде бардык шарттар именно көмүр кампаларда баарыбызда бар. Весовой бар, видеокамерасы бар, биз көзөмөлдөп турганга, машина погрузчиктери бар. Ошолор менен баягы кардарга ыңгайлуу болуш үчүн шарттын баары бар. Баасы болсо кара кечеден ошо көмүр кампага чейинки расстоянияны да эске алынып коюлат. Анткени өзүңүздөр билгендей ГСМ дизель азыркы убакта ар кандай болуп атат. Ошонун баары эске алынып коюлган. Канчада болуп атат ошондо мындай аймактарды? Аймактар боюнча азыр Чүй облусу боюнча Кемин районунан баштап бул Кара Балтага чейин 6700дөн 7500гө чейин коюлган. Баягы кара кече кенинен жайгашканына жараша да расстояниясы коюлган. Калган аймактардачы канчага чейин болушу керек? Мындай көзөмөл канчага чейин деп коюлду? Калган
республика боюнча азыр атайын тийиштүү органдар бааны коюп атышат. Ошо Бишкекте болсо 7000 өзүңүз билгендей. Чүй Бишкек азыр активин алып аткан Чүй Бишкек. Бирок бардык аймактарга азыр көмүр кампаларыбызга көмүр келип атат. Көмүр бар. Ошол сиздер ошол көмүр менен камсыздоодо баягы бул жакка ошол кенден алып келүү, анан баягы көмүр кампаларына түшкөндөн кийин аны жеткирүү кызматтары ошолор кандай негизде ишке ашат? Бардыгын кызматты баягы өзүңүздөр көрсөтүү мүмкүнчүлүгү барбы? Биз көмүр кампаларды ачканда жана мен башында атап кеткендей 404 токтомдо баары көргөзүлгөн. Ал жакта жергиликтүү органдар менен тыгыз иш алып барабыз. Алар жетпеген аймактарга, айылдарга, шаарларга өздөрү жеке ишкерди көргөзүп, көмүр точкасынын адресин көргөзүп берет. Биз болсо ошолор менен келишим түзүп, көмүр кара кече кенинен жүктөп беребиз. Көмүр кампалар болсо алып келип, өзүнүн машиналары менен алып келип, анан бияктан сатат. Жана коюлган баа менен. Андан жана коюлган баадан ашык сата алышпайт. Азыр эми жанагы баа боюнча айта турган болсок, азыр жай мезгили болгондуктан ушундай азыр биз мына жогоруда эле көмүр сатып алып аткан биздин жараныбыз менен сүйлөштүк. 6300 сомдон сатып алып атам деди. Бирок баягы күз мезгили келип, улам күн сууктаган сайын баа көтөрүлөт да. Ооба, жана баа буга чейин айтып кеттим, коюлган баалар деп. Ал баалар ал баадан ашпайт. Ал баягы эске алынып коюлган баа. Азыркы күндө Бишкек шаарында 6500дөн алып атышат да. 7000 деп коюлган менен 6500дөн алып атат. Ошого биз жарандарды чакырып атабыз, эртерээк алып кеткиле деп. Анткени баа арзаныраак болот. Бул баа деген эмнеден келип чыгат? Бул жеткирүүгө кеткен услугалар. Анткени жеткирүүчүлөр булар частный перевозчиктер. Алар өздөрү да рыночный баа менен коет. Ошонун баары эске алынып, азыр биз Бишкекте 6500гө чейин берип атабыз. Бирок айтып кетчү нерсе, бул бир суук түшкөндөн кийин же температура төмөндөп кете турган болсо эле уже баа 7000ге чейин көтөрүлүп кетиши мүмкүн да. Ошол эле жеткирип берүү кызматтары деле кымбаттап кетет экен. Ошол жеткирүү кызматтары да ошо именно баягы бул өзүңүздөр билгендей сезонный да. Анткени баары сезон убагында жеке жактар иштеп калалы дешет. Анан ошого жараша ГСМ дагы өзүнүн ролун ойнойт бул жакта. Топ базалар 138 дедиңиз, жалпысына республика боюнча көбүн эсе кайсы жерлерде багы кампалар, анан кайсы деңгээлге чейин, алыскы аймактарга чейин ушундай көмүр жеткирип берип мүмкүнчүлүгү барбы? Көмүр кампаны биз ачып атканда ар бир жаранын үйүнө чейин, мындай айтканда, жакыныраак дареке кылып ачабыз да. Мисалга алсак, Ысык көл облусу боюнча Ак суудан баштап тоң аябай тоого жакын айылдарга чейин бар. Ошол жакка чейин жакын ачып бергенге аракет кылабыз. Анткени дегенде алуучу кардар көмүр алганда берки базадан алып кетип үйүнө чейин жеткиргенге чейинки расстояние аралыкка акча көп чыгып кетпесин деп эске алабыз да. Бизге топ база ошо ачкан, ошонун баарын эске алабыз. Демек, баягы айыл аймактардын деңгээлине чейин бар экен да кампалар. Ооба, айыл аймактарга чейин ошо баарына жеткиликтүү болсун деп иш алып барып атабыз. Азыркы күндө 138 да. Эми баягы көбөйөбү дагы? Көбөйүшү мүмкүн, анткени биз баягы ачып атабыз да. Ачып анан жетпеген жактарга дагы ачабыз. Жеткирип берүү кандай бул жерде азыр баягы үзгүлтүксүз көмүр алынып келип турабы же кышка жакын көбүрөөк ташылабы? Ошол баягы силер физикалык жактан кандай жетиштүү болобу деген, баягы тартыштык жаралып калбайбы деген маселе да жеткирип берүүдө. Быйыл эрте баштап иш алып барып атканыбызды эске алуу менен көмүр биздин базаларыбызда ар дайым болот. Анан баягы былтыр өзүңүздөр билгендей биздин жарандар кичине баягы кыргызчылык деп койсом болот. Бир суук түшкөндө же бир кар жааганда же бир ушундай болгондо аябай тыгын жаратып,
очередь кылышып бири бири менен урушуп ушуга чейин болгон учурлар болгон. Ошон үчүн биз баягы жарандарды жанагы СМС жибергенде социалдык түйүндөрдөн, кыргыз көмүрдүн Facebook, Instagram баракчаларынан эскертип атабыз. Улам булам чыгат, кайра чыгып эскертип атабыз. Азыр алып кеткиле деп. Азыр өзүңүздөр көргөндөй эч кандай очередь жок. Машиналар турат, таксилер турат, көмүр кенен. Көмүр ушул бойдон эле бардык базаларыбызда болот. Үзгүлтүксүз эле ташылып келип турат экен да, демек кышка. Үзгүлтүксүз ташылып келинет. Кара кечеде көмүр, өзүңөр көргөндөй көмүр, сортированный көмүр, эленген көмүр, кезек көмүр элдерге беребиз. Кара кечеден үзгүлтүксүз жүктөлүп берет. Бияка келгендер деле көмүр базаларда болот кенен. Соңку жылдары мындай элде ушул кара отунду керектөө кандай болуп атат? Канча керектейбиз жылына көмүрдү? Жылына бул эгер жылына айта турган болсок, бизден кыргыз көмүрдөн да тышкары башка месторождениялар бар, частный. Алар да көмүр берет, импортный көмүр алышат. Казакстандын Кара Жара шабыр көлдөрүнөн алышат. Андан тышкары мен айткандай частныйлардан алышат. Анан биз да беребиз да. Мындай айтканда көп пайызын кыргыз көмүр жабат, объемду. Ошо Жылына канча тонна, мисалы ушул кыргыз көмүрдүн эле канча камсыздайт, канча тонна? Былтыркыны эске алсак, Бишкек шаар конкретно Бишкекти алсак, анда Бишкекке былтыр биз 2025-26 күз кыш мезгилинде 80 000 тоннадай Бишкекке эле жеткирдик. Бишкектин потребность 250 000 болчу былтыркы. Аны частныйлар менен жабылды. Көмүргө талап жылдан жылга өзүңүз билгендей өсүп атат. Газификация да болуп атат, бирок көмүргө талап калууда ошо бойдончу. Анткени дегенде көмүр жыл сайын үйлөр салынат дегендей, население көбөйүп атат, ошонун бар факторлор бар. Ошолор эске алынып талап калууда да. Мындан сырткары кыргыз көмүр социалдык мекемелерди дагы камсыздайсыздар да көмүр менен? Социалдык мекемелерди камсыздайбыз. Биз социалдык мекемелерден школ, больница, ФАП жана башка бюджеттик мекемелерге кара кече кесиминен жүктөп берип атабыз азыркы учурда. Биз алар менен тыгыз иштешебиз. Местный администрациялар менен, жергиликтүү органдар менен тыгыз иштешип, биз баарына мындай өз убагында алып кеткиле деп азыркыга чейин улам булам эскертип турабыз. Кара кече кесиминен азыр биз жүктөп бергенге даярбыз баарына. Биз жүктөп берип атабыз көмүрдү. Кара кечеден ошол көмүрдү ташып келүүдө мындай логистикалык шарттар, негизи эле мындай тоскоолдуктар жокпу? Эми азыркы учурда күйүүчү май маселе болуп атат, баасы багы кымбаттаган учурлар бар. Негизи эле ушу ташып келүүдө кыйынчылыктар жаралбайбы сиздер үчүн? Азыркы учурда тоскоолдуктар баягы өзүңүздөр билгендей логистика жол менен, анан ЖД менен болуп кетет. Көмүр кампаларга бизге быйыл пландап атабыз, ЖД менен да келет. Темир жолу менен. Темир жолу менен биз пландап атабыз. Бишкекке 2 точка ачылды азыркы учурда. Бул Денисяпина 306, бул Минобородон мурунку базасы, угольный база. Аяка темир жол менен келет. Лев Толстой Достоевский көчөсүнүн кесишинде көмүр кампасы бар, аяка ЖД менен да келет, машина менен да келет. Кара Балта күнбатыш жакта алсак, Кара Балта, Беловодск, Сокулук райондоруна поезд менен да алып барабыз. Быйыл пландап атабыз. Бул баягы жеткиликтүү тез дагы болот да бул нерсе? Бул тез дагы болот, ыңгайлуу болот элге дагы. Объем келет, балыкчыдан кетет, же Кочкордон кетет. Ушундай атак ГСМ боюнча болсо, ГСМди биз айтыш кыйын. Чынын айтканда баа азыр өйдө болуп кетиши мүмкүн, төмөн болуп кетиши мүмкүн. ГСМ кымбаттаса, ал дагы логистикага, анан көмүрдүн баасына, жеткирип келген баасына да влиять этет. Эми тийгизет өзүнүн эмесин.
Биз жогоруда айтпадыкпы, эми кыргыз коомчулугу чын эле бир сук түшкөндөн кийин, бир кар жаагандан кийин баягы көмүр алууга шашылып, анан бул жерде баягы кезек күтүүлөр көп болуп кала тургандыгынчы. Ушундай шарттар болуп калса, мисалы өзгөчө аймактарда да, алыскы аймактарда көмүр жетишсиз болуп, ушундай суроо талап көп болуп калган болсо, ошондой учурда мындай ошол кырдаалдан чыгуу кандай механизмдери бар, маселен? Бишкекте андай жаралбайт болуш керек же жаралган учурлар барбы? Андай аймактарда андай деле көйгөй жок. Көмүр баардык базада бар. Элдин эле өз убагында алып кетсе, ошол эле чечим туура болот. Анткени калк өзү баягы бир моментте барганда өзүнөн эл арасында эле өзүндө эле баягы уруш талаш эле болот. Ата көмүр болот баардык учурда. Азыр деле барса бар, эртең деле болот, Кудай буйруса. Кыштата көмүр баарында болот да. Демек андай маселе жаралбайт экен да бүгүнкү. Андай маселе жаралбайт, андай маселе. Эрте алса андай маселе жаралбайт. Бирок эми суук түшкөндө сиздер дагы бул көлөмдү көбөйтөсүздөр да, кампаларда ташып келүү? Ооба, сөзсүз көбөйөт. Азыр биз пландап атабыз. Биздин жетекчилик дагы ошо менен иш алып барып, ошол направление иш алып барып атабыз. Тиги базаларда 1000 тоннага чейин, 13-сентябрга чейин 1000 тоннага чейин көмүр топтоп коелу деген планыбыз бар. И ошону аткарып атабыз. Азыркы өзүңүз көргөндөй бул жерде 500 тонна көмүр бар. Бул уже баягы четинен келип көмүр өтүп атат. Андай көйгөй жаралбайт. Эми дагы бир жолу биздин максат дагы ошол болуп атат. Мына ошол көмүр менен камсыздоо эрте күз-кыш мезгилине, жылытуу мезгилине даярдык эрте башталып атат. Ушул нерсенин көмүрдү эрте алып коюунун артыкчылыгы жарандар үчүн ошону дагы бир баса белгилеп айта кетсеңиз. Жарандарга кайрылып кетет элем. Азыркы учурда баардык көмүр кампабызда көмүр бар. Сиздерге ыңгайлуу болуш үчүн биз СМСтерди жиберип атабыз. Бил айынан, Ошкадан, Мегакомдон. Андан тышкары Facebook, Instagram жана башка социалдык түйүндөрдөн улам-булам эскертип жиберип атабыз. Базаларыбыздан даже ыңгайлуу болсун деп 2GISке да киргиздик. То есть бул жерде аябай мындай айтканда шарт түзүлдү баардыкча. Жаран келип эле көмүрдү алып кетиш керек. Болду, ошол эле да. И көмүрлөрүбүз турат, көмүрлөрүбүз болот. Эрте алып коюу бирок мына бул жерде деле кампада ачык жай экен. Бул жерде бирок ошол көмүрдүн сапатына таасир бербейби деген маселе. Азыр эрте алып койгондор дагы кышка чейин ошол мындай ачык жерде сактай берсе болобу же ушул жаатта да адис катары мындай кеңешиңизди айта кетсеңиз. Көмүр алгандан кийин өзүңүздөр билгендей көмүр базада турганда көмүр сапатын жоготпойт. Анткени көмүр келип түшөт, кетет, сатылат. Сапатын жоготконго мындай айтканда жетишпейт. Жарандар сатып алгандар баягы сарсана болбой эле койсо болот. Көмүр алгандан кийин атайын көмүр складына киргизип койсо, ал эч кандай сапатын жоготпойт, калорийностун жоготпойт и упуранбайт. Рахмат, Эркин мырза, сизге ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп ушул жерге келип бизге маек бергендигиңиз үчүн ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер сөздөн ишке берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын көрдүңүздөр. Анда биз социалдык мекемелерди, жалпы эле элди көмүр менен камсыздоо, жеткирүү маселелери тууралуу Кыргыз көмүр ишканасынын сатуу жана логистика бөлүмүнүн башчысы Эркин Акматов менен маек курдук. Берүүнү мен Каныкей Бозгунова алып бардым. Саламатта туруңуздар.